Эл ишине жарап турса окуучум, ата журтка ошол салым кошконум. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Капыр Мадаминовдун Устаттык өнөрү китебинен. Даярдаган Ош облусунун Араган районуна караштуу номер 48 Гүлбар орто мектебинин мугалими Туратова Жанара. Тема: шыктанып сабак өтүү үчүн айрым практикалык сунуштар. Ар бир сабакта мугалим окуучуну өткөн предметтен берген билимин ошол тема боюнча билим кенчинин бир эле үлүшү болуусу, айтканынан тышкарыда запаста толуп ташуусу эң зарыл. Ошондо мугалим окуучу үчүн түгөнбөгөн билим казынасы бар сырдуу адам болуп көрүнөт. Бизде практикада көбүнчө бир сабакта мугалим билиминин баарын айтып түгөтүп коет. Билими жарды, тайкы ошол үчүн өзү да шыктанбайт, окуучуларды да шыктандыра албайт. Салыштырмалуу айтсак, суусу тайыз көлдө сүзүп, чаба куруу мүмкүн эмес. Ошондой эле билимдин жан дүйнөнүн тайкылыгында эркин сүзүү, шыктануу мүмкүн эмес. Кээде практикада, турмушта ал мугалимди окуучу сыйлабайт, себеби сырын алдырып койгон деп айтышат. Адамдын көз алдында мугалим бул эң биринчи билим кенчи, булагы. Ал эми соолгон булак, бошогон казына, кенч эч кимди кызыктырбайт. Кыскасы мугалимдин сырдуулугу, табышмактуулугу, улуулугу, шыктуулугу, абийиринин негизи бул анын терең билими. Бийик, маданияттуу адамгерчилиги, билимсиз адамгерчиликтүүлүк да болбойт. Адамгерчиликсиз билимдүүлүк да болбойт. Мугалимде бул экөө тең бирдей болуусу зарыл. Окуучу үчүн кызыктуу, сырдуу, шыктандыруучу болбосо чыныгы мугалим боло албайт. Мугалим өзү билимге, ошол темага болгон мамилеси менен шыктандырат. Сабакта өзүнү алып жүрүү, өзү, сөзү, кийими, кыймылы жана мамилеси, ишке болгон романтикалык мамилеси менен шыктандырат. Ар бир окуучунун адамгерчиликке, билимге, маданиятка умтулуу сезимин ойготуп, анын жан дүйнөсүнө таза, назик жол таба билүүсү. Жайдары мүнөз, токтоолук, окуучуга урмат менен талапты айкалыштыра билүүсү менен шыктандырат. Сөзүнүн байлыгы, жасалма эмес көркөмдүгү, таамайлыгы, таасирдүүлүгү менен шыктандырат. Мыкты, жакшы окуганда эле эмес, ошого аракет кылганга да дем берип, аракетин белгилөө керек. Ортодон төмөн окуган окуучуга да ишенип, урмат менен мамиле кылуу менен шыктандырат. Адилеттүү, өз учурунда баалап туруу менен шыктандырат. Класстагы жалпы айрым окуучуга болгон жеке теңсиздикти айттырбай байкап, адилеттикти, чындыкты колдоосу менен шыктандырат. Кыйын теманы окуучу менен бирге өздөштүрүп шыктандырат. Жогорку чеберчилик, назиктик менен сабакка, темага, көркөм эстетикага түз мазмун берип, окуучу ошол билим эле эмес, эстетикалык рахат ала турган кылып шыктандырат. Сабак окуучу үчүн жөн эле билим тарбия ала турган жай эмес. Өзүнүн сезим, ой толгоосу активдүү иштеп, окуучуну ойлонтуп, кыйналган, көп суроолорго жооп ала турган учур, жай болуусу керек. Ошондо эч бир окуучу үчүн сабактан тажоо болбойт. Окуучу сабактан качпайт. Окуучулардын сабакка болгон мамилеси, качышы бул окуучулардын бизге, мугалимдерге берген баасы. Бул бизди ойлондуруусу керек. Сабактын аягында агайдын ар бир сабак окуучу үчүн белгилүү бир кызык чыгарма окугандай, бир көркөм кинотеатрда болгондой ырахат берүүсү зарыл деген сөзү мени өзгөчө таасирлентти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.